Саыңыздарбы, кандайсыздар достор? Комузду 5 минутта көйлөгөндү үйрөнгүңүз келсе, анда бул берүүнү аягына чейин көрүңүз. Негизинен достор, комузду көйлөгөндө биздин жаныбызда фортепиано, пианино же болбосо аккордеон болуш керек. Биз комузду көбүнчө ми, ля, ми деген нотага бөлөйбүз дегенбиз. Ошолорго бөлөш үчүн бизде жаныбызда ошол аккордеон же фортепиано болуш керек. Алар жокто биз үй шартында кандай бөлөйбүз? Алар жокто биз үй шартында биринчиден мен комуздун күүсүн кусайын. Биринчиден биз мынакей. Өткөндөгү сабакта биз айтканбыз, томдор менен түшүп таанышканбыз. Биринчи том, экинчи том, үчүнчү том. Ошондон биз экинчи томго келебиз. Экинчи томдо ля нотасын ортон менен басабыз дегенбиз. Мисалы биз ортон кылды, ичкерээк кылып көйлөп алабыз. Мынакей. Анан биринчи кылды басабыз дагы. Экөөнүн үнү окшош чыккан жерге чейин келе беребиз. Биздики мынакей өзүңүздөр көргөндөй ылый жакта болуп калды. Демек биринчи кылды биз чыңайбыз. Ушинтип чыңап, качан гана экинчи томго келип, биздин ортонубуз ля нотасын баса ортон кыл менен чогуу окшош чыкканча биз биринчи кылды ушинтип чыңап же бошотуп, ошол үнгө келтирип алабыз. Мынакей көрдүңүздөрбү, экөөнүн үнү окшош келди, биринчи кыл, экинчи кыл. Эми үчүнчү кылды ошол биринчи кылга окшоштур көйлөп алабыз. Окшош чыкты. Демек биздин комузубуз көйлөндү. Башкача айтканда ми, ля, ми деген ноталарга биз комузду көйлөп алдык. Эми чертип берсек болот. Дагы бир көйлөнүш бар. Ал көйлөнүштө биз ми, ля, ре деген нотага көйлөйбүз. Анда биз үстүңкү кылды кичине бошотобуз. Анда да бизге пианино керек болуп калат тилекке каршы. Эгерде сиздерде слух бар болсо, мындай эле кулağınızların угусу менен байкап көйлөп алсаңыздар болот. Мынакей сиздерде ми, ля, ре деп көйлөгөндө ушундай үн чыгыш керек. Мынакей үчүнчү кылдын угулушу. Эгерде сиздер азыр көйлөп өзүңүздөр жомаш кылсаңыздар болот. Мынакей ушул мен черткенди угуп алып, буга ортон колду бөлөйсүздөр, анан буга биринчи колду бөлөйсүздөр. Ал эми буга үчүнчү колду бөлөп алсаңыздар болот. Ушундай үн чыгыш керек бизде. Эгерде бизде арабызда сологойлор болуп калса, анда биз тескерисинче, мынакей жанагы айтып өткөндөй эле эки кылды окшош кылып алабыз, эң биринчи кыл менен үчүнчү кылды. Экөө окшош болгондон кийин астыңкы кылды кайра реге түшүрүп коебуз мисалы. Ми, ля, ре деп көйлөндү, бирок тескерисинен көйлөндү. Үстүнөн баштап астына өстөй. Ми, ля, ре. Ушундай көйлөп алып, сологойлор чертип берсе болот. Дагы бир ыкмасы бар, ал тюнер менен көйлөө. Бирок бизде ал тюнерлер гитарага бар, балалайкага бар, башка аспаптарга бар. Бирок атайын биздин комузга арналып чыгарылган тюнерлер пока чыга элек. Ошондуктан мен сиздерге ал тюнерди сунуштабайм, себеби дегенде ал жерде фарш көйлөнүп калат. Фарш дегенибиз туура эмес деген сөз. Анан үчүнчү ыкмабыз болсо пианино, телефонго приложениени көчүрүп алабыз, пианино приложениени ошол аркылуу көйлөсөк болот. Мен сиздерге азыр ошону көрсөтүп бермекчимин.
Окей, достар, мына приложениені көшіріп алғаннан кейін өздеріңіздер көріп тұрғандай ноталар жазылып тұрады. До, ре, фа, соль, ля, си, до. Мысалы шыннан ля нотасын басамыз тағы. Қолымыздың үнен ашыға ұқсастырып келесіз. Арттан қалып. Шыны ұқсас болғаннан кейін бірінші қылды мега бөлеміз. Текшерейіз екіншістің. Көріністері екі ұқсас шықты. Бірінші қалды басып, мұнан екінші қыл башылғанда екі ұқсас шықты. Әмі үшінші қалды дағы. Көріністері ұқсас шықты. Демек, біз қолымызды көйледік. Ал мен екінші көйлөнішті айттым, ре нотасын үшінші қылды ре нотасына түсіреміз деп. Пианинодан ре нотасын басамыз. Окей, ұқсас болды. Шынай алып көйлесеңіздер болады, достар. Шынымен достар, бүгінгі сабағымызды жиынтығына шығарабыз. Бүгінгі сабақта біз қолымыз көйлегенді үйрендік. Егер де бізге жаңы келген қонақтарыңыз болса, біздің каналға атталып, жаңа бұл жақта қоңырау басып қойғанды ұмытпаңыздар. Кейінгі көріскенше сау-саламатта тұрыңыз.